Учурда Сузак районунда 100га жакын мекеме жана 118ге жакын жеке тараптар декларация тапшырды. Жылдагыдан айырмаланып, быйыл мамлекеттик эле эмес, муниципалдык кызматкерлер да тапшырууга тийиш. Жаханкир Балташев салык төлөө атуулдук парыз экенин мындайча түшүндүрөт. Азыркы күндө мындай жеңилдетилген электронный тапшырмалар болуп калды. Азыркы күндө үйүндө отуруп эле билген адам компьютерде интернетке кирип логин паролду алса, бул жактан үйүндө отуруп эле тапшырып койсо болот экен да. Ошондой жактары оңой. Мамлекеттик салык бул мамлекетти эми түзүлүшү өзү салыктан түзүлөт да. Биз салык төлөйбүз, анан мамлекет болуп бюджет толуп баардык иштер, жумуштар ишке ашат. Жаңыдан салык декларациясын толтурууга милдеттендирилген тараптар үчүн салык башкармалыгында атайын маалымат борбору ачылган. Ал үчүн салык төлөөчүлөр бул мекемеге келип, электрондук жеке кабинет ачтырып алуусу кажет. Жыл сайын онлайн түрдө декларация толтурса болот. Организация ОСО, АО, ГП ошо ишканалар тапшырып атат. Булардын тапшырган мөөнөтү мурун 1-мартка чейин болсо, былтыркы жаңы налог салык кодексин өзгөрүү боюнча булар 1 айга жылды. Дагы бир өзгөчөлүк салык декларациясын толтуруу жөнөкөйлөтүлдү. Мөөнөтү да 1 айга узартылды. Учурда салык кызматынын Сузак району боюнча башкармалыгы айыл өкмөттөргө, билим берүү мекемелерине жана башка ишканаларга кат түрүндө кайрылып, кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Машинанын унаа салыгы боюнча декларациясын тапшырып, административный штрафты төлөйсүз, анан кийин кабыл алынат. Бул жерде 497 организация бар. Осо юридический лицалар. Шуну баардыгы тапшырат. Анын ичинен 1646-сы 155-чи форма деп коебуз. Бул ошо мамлекеттик органдарда иштеген, муниципалдык органдарда адам саны. Анан 2897 бул жеке жактар. Патент иштегендер, жеке ишкерлер, киреше салыгы боюнча декларация тапшырат. Айтсак, өткөн жылы Сузак районунда 12 000 салык төлөөчү бирдиктүү салык декларациясын тапшырган. Учурда болжол менен 3 000дей жаран кошулушу мүмкүн. Кагазда кирешесинин өлчөмү, мүлкү жана башка жөнүндө маалыматтар расмий жарыяланат. Бүгүнкү күнгө 118 физикалык тараптар, 98 юридикалык тараптар декларация толтурган. Ал эми 1-апрелге чейин 13 800 жаран декларация толтурмакчы. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Сузак районунан.